Алла Таалам атай парыз кылган максатын Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun". Эй иман келтиргендер, биз силерге Рамазан айда ораза тутууну парыз кылдык, силерден мурункуларга да парыз кылгандай. Эмне үчүн? Ойлонбойлу, эмне үчүн мен ораза кармап атам? Ошо азыр миллион адамдар кармап атат. Суроо бериш керек, эмне үчүн кармап атам? Алла Таала айтат: "Силерде ушу таквалык пайда болсун деп мен парыз кылганмын". Таквалык деген ушу Кудайдан коркуп, арам нерселерден тыйылгыла. Арам нерседен тототкула. Кандай? Демек биздин ашказаныбыз эле ораза кармабастан тилибиз ораза кармасын. Мен айтар элем, ким 30 күн жалган сүйлөбөсө, калп айтпаса, жала жаппаса, ушак айтпаса, сөкпөсө, бирөөнүн жүрөгүн ренжитпесе, кемсинтпесе, мына ошонун оразасы ораза. Тилди култап коелу. Мынакей 30 күн алкымдан арам нерсе өтпөсүн. Көзүбүз арамды карабасын. Колубузу таразада болсун, же болбосо кол койгон адилеттүү соттун чечими болсун, адилетсиздикке барбасын. Бутубуз ошо арамга, уурулукка жана башка нерсеге барбасын. Демек мына ушул 30 күндү Кудай кааласа денелибиздин бардыгын бир ораза карматайлы. Ушуга биз жете турган болсок, анда биз айта алабыз: мен чыныгы мына ораза кармадым. Алла Тааламдын мына буйругун аткардым. Рамазан мага белегин берди. Алла Тааланын неаматын алдым. Анткени менде баа жеткис неаматтар бар деп. Ушуга мен айтарым. Эми 30 күн тыйылган адам сиз айткан нерселерден андан нарагына тыйылып калат да. Албетте. Нарагына тыйылып калат. Ошон үчүн Алла Таала мындай кылып туруп 30 күн бизге мүмкүнчүлүктү берип атат дагы, нардыгына ушунча уже күч кубат болуп калат да. Мисалы караңыз, ораза туткан киши динден деле жакшы кабары жок, бирок үйүнө кирип эч ким болбосо дагы суу ичпейт. Ай Кудай көрүп турбайбы дейт. О 5 вакыт намаз деле окубайт, ажыга деле барган эмес, мечитке деле барбайт. Ораза кармаган энелерибиз бар, байкелерибиз бар, макулбу? Аксакалдарыбыз бар. Бирок эч ким көрбөй эле турат, кичине бир суу садыңыз го эми күн узун болуп атат эми бир 50 грамм, 100 грамм жок андай. Ичпейт. Эмне үчүн? Бир сөзү бар да, Кудай карап турат, өзүмдү алдаймынбы? Ушул Кудай карап турат, өзүмдү алдаймынбы деген 24 саат пайда болуш керек. 12 ай пайда болуш керек. Ошондой болсо, Кудай карап турбайбы, мен кантип бир күн урдайын? Ай Кудай карап турат, мен кантип жалган сүйлөйм? Кудай карап турат, мен кантип бирөөнү жала жабайын? Мына ошол күнү биз оңолобуз. Аллах разы болсун. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.